Программабызды улантабыз, туғандар, елдің балдары деген темабызды улантабыз. Бізге дағы қырғыз елі үшін көп қызмат қылып, жана қырғыз елінен уылдары аталған қонақтарыбызды чакырганбыз. Сіздерге таныштырып өтөлү. Маданияттын мыкты кызматкери Турдалы Аскарбеков, жана ошондой эле Улуттук Калый Молдобасанов атындагы консерваториянын доценти Зарылбек Молдобакиров агаларыбыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер, көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Ден соолугуңуздар кандай? Жакшы. Маанай жакшы. Маанай жакшы. Жакшы экен, ушуңуздардан жазбаңыздар. Анан кийин багы биз ушул жума ичи элдин уулу деген темада сүйлөшүп атабыз, элдин балдары депчи. Элдин уулу болуш үчүн эмне кылыш керек? Сизден баштайлы. Элдин уулу үчүн биринчи деген өз жериңе, элиңе кызмат кылыш керек. Патриот болуш керек. Кичи мекениңе, улуу мекениңе дегенде жалпыстан кыргыз элине кызмат кылыш керек да. Баардык тармакта ар ким өзүнүн кесиби боюнча кандай айтам, максимум аракет кылыш керек да. Мен ошону ойлойм. Сизчи, Турдалы ага? Мен деле ошого кошулам, Закем Кинанан. Элдин уулу болуш эми бул эл үчүн, жер үчүн бир нерсе из калтырып кетиш, бир эл үчүн элиңди бир башка жака таанытуу же болсо бир ошол элиң үчүн көп нерсе бир эсте калган бир нерсени жасасаң, ошол мен ойлойм элдин уулу атка конот болушун керек деп. Жакшы, анан кийин сизге мындай суроо бергим келет. Жакында ошо концерт коюп өткөнсүздөр. Ошол туурасында маалымат алып калдык. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Эми Кудай буйрса, мына 4-июнда 6:30 Кыргыз улуттук филармониясында 9 таланттар аттуу концерт берип атабыз. Мына Закем өзү режиссер, ушул жерде жетектеп бүт баарын элеп атат. Бул эми концертте 9 фонду бар бизде. 9 коомдук фондда. Ошол фонд жетектеп атат. Кылыч деген байкебиз бар, төрага. Ошолор колдон буттан алып дегенде ушу 9 таланттардын баарын чогултуп, бир 80 жылдык мааракебиз келет атат 9 район түзүлгөнүнө. Кудай буйрса, мына ошого арналган ушу 9 бүт таланттарын чогултуп жакшынакай бир концерт койсок деген ойбуз болуп турат да. Жакшы, кимдер катышат? Эми атактуу эми биздин белгилүү ырчыларыбыз мына Азамат Сарбаев деген ырчы жигитибиз бар. Салбек Жунушалиев опера жана балет театрында солист. Ошондой эле Гүлгакы Сагындыкова эстебиз тобунда жана 9 дагы атактуу аты чыккан ырчыларыбыз келишти. Комузчулар бар. Бул жерде мисалы аттын кашкасында тармалып калган акындарыбыз бар, манасчылар бар. Жыгылып бүт 9 болгон таланттардын баарын ошо эл астына алып чыгып бир жакшынакай концерт тартуулайлы деген ойбуз бар да. Жалаң каймактарды чогултуп бир жакшы болгон таланттар. Айткансыздар. Сизге режиссер болуп бер деп кимден сунушту иште? Эми мындай да сиз айтпайсызбы, элге кандай кызмат кыласың деп ансагандайдан эми баягы мен да 9 уулу болгондуктан мага да ушул атайын 9 коому келип, мен өзүм деле көп жылдардан бери ушу мына бер жагы 50 жылдан бери ушакта иштеп атпайбызбы? 9 кылуунда болуп ошо 9 элинде же казарманда же жашаш эмес, сыртка жүрүп деле ошо өзүңдүн кичи мекениңде, ата бабаңдын жериңе кызмат кылсаң болот да. Анан кийин мен оюмча ушул концертте болсо ушул 9 коомдун төрагасы эл журт дегендей дүкөмдө ушул Закем өзүң аксакалсыз өзүң режиссерсуң, концертти жакшылап барып, жакшы намыс үчүн бир дүңгүрөтөлүк дегенден кийин ойлоп, анан кийин 9 өзүң айткандай таланттарын чогулттук. Мына сиз айткандай кичине чакан район болсок дагы бир 23-25 калкы, 1000 калкыбыз барса дагы ичинде баардык жанр бар экен. Түшүнөсүзбү? Мынакей балеринабыз бар экен. Элмира Кабатай деген прима балерина айтайын. Опера ырчысын билесиз. Анан кийин циркте дагы өзүбүздүн жонглёр бар экен. Дельфийский играда барыптыр, лауреат болуп келиптир. Канат деген тилек, жакшы жигит экен. Актер, актрисаларыбыз бар театрда. Ошондой эле комузчулар, мынакей 3 манасчыбыз, Жылдыз, Чыңгыз, Тынчык деген жакшы чыгып келет мына акындар. Манасчыларыбыз бар экен. Деле койчу чыгып, музыканттар, консерватория окуган жигиттерибиз бар. Университетте окуган Бүйсар атында ошакта да көптөгөн таланттарыбыз бар экен. Көлөнкеев атында музыкалык жайында чыгып, жеке эле Бишкекте жашаган эмес, биздин баягы мекенибиз болгон казарманда дагы ошакта өзүнчө бир чоң таланттар бар, элден чыккан. Ошолордун баарын алып келип, жерде журуштуруп, казыркы убакытта программабыз азыр менимче азыр аябай кызыктуу болду дейм. Ушу мен ушу сиз уруксат берсеңиз, сиздин теле аркылуу мен ушу эл журтума жеке эле казармандык же 9 эмес, жалпы кыргызстандыктарды ушу жакшы биздин болуп турган концертибизге чакырам. Анткени бирибизге бирибиз ушул кыргыз элибиз, журтубуз, кыргыз эл үчүн кызмат кылабыз дегендер болсо, келип ушу жерге концертибизге келип көрүп кетишсин деп ойлойм да.
Концерт канчада башталат дедиңиз? Saat 6:30-да 4-июнда Сатылган атындагы улуттук филармонияда болот. Жакшы, ал жака эми баягы сиз элдин уулу аталган ушу таланттуу инсандарды гана искусство тармагын гана атап өттүңүз да. Андан сырткары дагы ушу саясатта жүргөн, андан сырткары бизнесте жүргөн дагы мекендештериңиз болсо керек. Албетте баарын чакырып атабыз. Бизде албетте бизде деген илимий жактан, окутуулук жактан, биздин арабызда жатканда профессорлор бар, экономисттер бар, алды министрибиз бар дегендей, депутаттарыбыз бар дегендей, баардыгынын атуулдарыбыз бар. Албетте аларды биз конок катары, мейман катары, көрүүчү катары чакырып атабыз да. Албетте мамлекет кылган мен оюмча биринчилерден болуп деп эсептейм. Өзүм чыгармачыл адам болгондон кийин бул искусство, маданият, спорт ушулар биринчи баягы чыгарат дегендей. Мына ошол эле Атай мырза бар, дүйнө дүңгүрөтүп азыр мына тияк бияктан карачы, болот. Мына Атай дегенде көл дүңгүрөп жүрөт, биздин балабыз деп жалпысын айтышат да. Ошондой айткандай мамлекетти бир эле адам көтөрүп коюшу мүмкүн. Же спортто деле карабайсыз кандай дүңгүрөп, тиякты биздин балабыз деп чыгышкан. Мисалы үчүн хоккейчи болсо, анан кийин спорттун чебери болсо. Сиз айтасыз, Турдал деле мына кичинекей бир тогуз-тородон чыккан кичине айылдан ким ушу чемпион хоккейден деп ойлойт. Тарыхка калды да Турдалды. Эч ким ойлогон эмес да. Турдал ушу хоккейден чемпион Азия болот деп ким айтты? Бул түшкө кирсе баарыбызга деги шок болдук да болгондочу. Чемпион. Бул тарыхка жазылып калды айткандачы. Өзү чемпиондук. Көп кырдуу талант десек ушу да. Ырдайт, сүйлөйт, актер, спорт шебери, жагы ушундай болуп калды. Ошон үчүн биз сыймыктанабыз биздин балдарыбызга. Ушундай балдарыбыз бар экен. Турдал ага. Ушундай концерттик иш-чаралар, анан кийин ушул Тогуз-Тородун атактуу атуулуу, ардактуу атуулуу деген сыяктуу сыйлыктарды берип дагы жыйынтыкталчу эле да. Сиздерде ушул тарап каралдыбы? Эми биз аны билбейбиз, баягы Тогуз-Торо администрациясынан келишет болуш керек, акимчиликтер баары билишет, айыл өкмөттөр баары билет. Мына кечеден баштап казармадан баягы мен дардайын дегендер чыгып, бийчи ырчысы болуп баары бир 20-30 киши келиптир да. Ошонун баарын кече бирден эле номер аткарса канча? Канча болот деп койсуң. Анан баягы ошон үчүн биз баарын топтоп фольклорда көбүнчө аякта деген аккордеон комуз, асат аяк дегенде ушундайлар келишти да. Фольклор. Анан эми ал жагын биле албайбыз. Райондун акимчилиги балким ойлонуп атышы мүмкүн, бул жерде таланттар бар. Канчалаган эмгеги сиңген ырчы, акындар, манасчылар бар. Эми Закем экөөбүз жетектесек анда баарына баягы аттуу баштоолорго кичине бирдеке кылмакпыз. Эми анын баарын тияк өздөрү ойлонуп атат. Эми негизи сиз уруксат берсеңиз ушу Тогуз-Торо район акимчилигине дагы жергиликтүү администрация айтып коюш керек жанагындачы. Сиз айтып атасыз, жок дегенде ошо өзүбүздүн районубуздан, айылыбыздан чыккан чыгаан ушундай бир жигиттерге, мырзаларга, айымдарга ушул кичинекей болсо да бир ушул атуулуу, ушул жердин элибиздин сыймыгы, же болбосо районубуздун сыймыгы деген бир какой-то бир кичинекей бир кагаз берип койсо да, бул да өзүнчө бир түрткү берет да, адамдар. Стимул берет. Стимул берет да. Анткени биз деле жаш эмеспиз да, далай жүзүнө маңгырдып жүрөбүз, өзүңүз билесиз. Анан кийин өзүң кичине жүрөгүңдө коет экен, ошо ата бабаң жери, ошо өзүңдүн өскөн бала чагың турган жериң, кичинекей айылың дегендейчи эми азыр. Анан ошол жерден келип сыймыктанып каласың да, мына деп эң бийик даражадагы баягы жакшы наам депчи. Ошо менин оюмча акимчилик ойлош керек. Бизде эме да Тогуз-Торо фонду деген бар. Бишкекте көп жылдан бери. Азыр айтып атпайбыз, ошо төрагабызды башка шайлап, анан ошо Тогуз-Торо фондунун колдоосу менен азыр ушул концерт уюштурулуп атат, чын айткандачы. Тогуз-Торого чейин барып, Тогуз-Торонун болгон жерлерин тартып келдик. Баягы концерт болуп атканда да артында ошо Тогуз-Торонун мисалы көрбөгөндөр бар, билбегендер бар. Мен бар элем. Мисалы анан мисалы Бешкөл деген жайлообуз бар. Мен деле биринчи жолу бардым да, энди Бешкөл бар, балык деген укмуш, природа деген укмуш экен. Мына ушундай бир эл көрө элек жерлердин баарын биз ошо аэросъемка кылып ошонун баарын тартып келдик да. Ошо концерт убагында Кудай буйрса мүмкүнчүлүк болот, ошо Тогуз-Торо фондунун колдоосу менен да ушунун баары. Эң негизгиси бул Кыргызстандын бренди болгон Саймал таш. Дүйнөлүк мыяктап да турабы. Мына ошол жердеги эмне деген укмуш, генийлердин жаткан эмелер жатат да. Бул деген эме Асман алдындагы галерея, сүрөт дүйнөлүк масштабта да. Мына ошо биздин өзүбүздүн Тогуз-Торонубуздун турат да алакандачы, келгиле көргүлө депчи. Ошону мен да кошуп коеюн, ушу Тогуз-Торо фондунан да өзүнчө бир атайын сыйлыктар, медальондор даярдалып атат болуш керек. Мен угушумча ошон үчүн биздин төрагабыз
фонддун төрагасы, ошонун иштермен да азыр алек болуп иштеп жүрүшөт да. Рахмат. Келип сонун маек куруп бердиңиздер. Концертиңиздер сонун өтсүн, жогорку деңгээлде өтсүн. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар чың болсун. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сиздерге Ар дайым элдин нуру болуп жүрөбүз. Рахмат сизге. Барабыз.